Салам айымдар, Айсар эже курстан кийин кантип үйлүү болду. Бул видеонун биринчи сериясын баракчамдан көрсөңүз болот. Бул эже жаштайынан ата энесинен ажыраган аз келгенсип, жолдошу дагы 5 баласы менен таштап кетиптир. Бирок максат койгондон кийин адам бардык нерсени кылууга даяр болот эмеспи? Айсар эже менин үйүм курсуна келет, андан соң Кудайдын кудурети менен адамдар чогулуп Айсар эжеге үй салып беришиптир. Кантип эле деген суроону бербей эле коюңуз. Анткени Кудайдын ишине аралашууга акыбыз жок да, туурабы? Эң башкысы үйлүү болом деген максаты ишке ашты. Азыр Айсар эжеге суроо берем, баарын өзүңүз уксаңыз болот. Айсар эже, менин үйүм курсуна качан катыштыңыз? Менин үйүм курсуна 2023-жылдын март айларында катышканмын. Эмне үчүн катыштыңыз? Үйлүү болуу максатында катышканмын. Квартиралап, 5 балам менен квартирадан квартирага көчүп жүрүп кыйналып анан Адамдар сиздин үйлүү болушуңузга кантип жардам беришти? элдер уюшуп, ошондо ата энем өтүп кетип, ажырашканда дагы күйөөмө бүт айылдын баардыгын алат айтышып, уже үй башталып атканда элдер баардыгы уюшуп, өздөрү эле жардамдарды беришип, Аллахым ошо элдердин жүрөгүнө салып, курсту окуганына себеп болуп, анан 2 айдын ичинде эле бүтүп кетти үйүм. Мына ушундай, урматтуу айымдар, менин үйүм курсу жөн гана техникаларды аткаруу менен биргеликте өзүңүз билбеген абалда убакыт сааты келгенде үйлүү болушуңузга толук кепилдик берет. Эгерде каалооңуз жок болсо, ниетиңиз башынан эле бузук болгон болсо, анда менин курсум гана эмес, миллиондорду тапсаңыз деле сиз үйлүү боло албайсыз. Менин үйүм курсу сизге кызыктуу болуп жаткан болсо, анда профилдин астындагы ссылканы басып кириңиз. 15 июлда жаңы поток башталат.